Элдик медиа баарына сөз беребиз. Siz талапкерлигиңиз боюнча сөз кылсак, буга чейин ошо сиздин соттуулугуңуз бар деп дагы коомчулукта, социалдык тармактарда айтылып атат. Анан сиз талапкер катары баратасыз. Ошол жагын кандай чечтиңиз? Эми биз дүйнөлүк адам укугун коргоон уюмдар тарабынан интернет Amnesty деген эл аралык абойлуу уюм бар. Анан биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги укук коргоогундар, укук коргоо уюмдары, адам укугун коргоо уюмдары баары бизди саясий тутум деп таанышкан. Бүгүнкү бийлик Актаев истеди баарын, Садыр Жапаров, Мамытов, Камчыбек Ташиев, Мелис Аспектовтер 2-3 күндүн ичинде акталып алышты. Менин оюмча бизди дагы сөзсүз актайт. Анан биз актабай туруп, Садыр Жапаров кантип шайлоого барат? Моралдык укугу болбойт. Мисалы, бирдей шартта, алардыкы кылмышы биздикине караганда совершенный преступление, болгон преступление, себеби айрда кылмыш болгон, кишини заложникалган, а бизде андай кылмыш болбогон кылмыш, биздики даярдамды деп сүйлөшүп отурган жерде бір компу өтпөйбү. Ошондуктан алардыкына караганда биздин кылмыш жасалбады деген сөз да. Анан биз шайлоого катышпай, биздин соттуулугубуз жоюлбай, алар өздөрүнүн соттуулугун жоюп алып шайлоого барса, анда бүтүндөй коомчулук карап турат. Андайга Садыр Жапаровдун моралдык укугу болбойт шайлоого барган. Биз ошону карап турабыз. 25-ноябрь биздин жогорку сот биздин сотту койду. Ошол күнү чечилиш керек. 6-декабрга чейин биздин соттуулугубуз жоюлуп, биз мисалы бүгүн актабайбыз деген жокпуз. Жогорку сот соттуулугубузду жоюп, биринчи инстанцияга чыгышса, кайра соттошконго даярбыз. Анда биз жогорку соттубуз жокко чыгаргандан кийин биз шайлоого катышканга укугубуз болуп калат. Анан биз соттолушка ачык, биз макулбуз. Соттой берсин андан. Сиздер ошол соттуулугуңуз боюнча сиз өзүңүз кайрылдыңызбы? Биз кайрылдык. 7-октябрь күнүнө кайрылганбыз. Андан бери дагы бир айга чукул убакыт болуп калды. Ошол кайрылганыбыз үчүн кийин 25-ноябрга биздин сот отуруму коюлат, жогорку сот. Буюрса, биз толук 100% менен турап, 25 күнү биздин соттуулугубуз жоюлат дагы, кайрадан биринчи инстанцияга жөнөтүлөт. Кайра кароого сотубуз. Элдик медиа баарына сөз беребиз.